Ленин мектебинде болгон бул иш-чарага Ала Мүдүн, Сокулук, Кемин, Панфилов сыяктуу райондордон келген активдүү мектеп окуучулары катышышты. Эрик Абдылдаев Сокулук районунун номер 2 орто мектебинен келген. Ал 8 класстын окуучусу. Эрик ар кайсы класстан чогулган Юдит командасынын капитаны. Алар бул сынакка 1 ай даярданышкан. Башка балдардан айырмачылыгы 4 жылдан бери бул сынакта активдүүлүгүн көргөзүп келет. Мындан башка райондук, облустук конкурстарга дагы көп катышат. Товарищ майор, отряд Сокулукского района, Сокулукский патруль, состав 8 человек на конкурс. Юный инспектор дорожного движения прибыл. Эме утуштарыбыз бар. Бизде мурунку наставниктерибиз үйрөтүшөт, мугалимдер дагы жардам кылышат. Өзлөрүнүн ойлорун айтып, жаңы фигураларды үйрөтүп, ошону анан өзүбүзгө да жардам болот да бул. Кичинекей балдарга үйрөтөбүз. Актый залга чогултуп алып балдарга сценкаларды көргөзүп, алар менен опрос ойнойбуз, аларга жол эрежелерин үйрөтөбүз. Анан мындай школго келер убакта балдарды зебрадан өткөзүп, жолдун боюна туруп, биздин инспектор менен чогултуруп алып, ошол жактан балдарды өткөрөбүз. Ал эми Эдил Туралиев бүгүнкү сынакка катышып жаткан командалардын эң кенже команда жетекчиси. Ал өзүнүн светофор командасы менен келген. Кемин районунун Акбекет орто мектебинин 4-классында окуган Эдил жаш экендигине карабай сынакка катышып, жол коопсуздугуна зарыл болгон кыймыл-аракеттерди үйрөнүп алдым дейт. Айтымында бул да болсо ага эжелеринин эмгеги. Эжейлериме, Калыгул байкеге, директорума ыраазычылык айтам. Учурда мындай сынак республиканын баардык облус райондорунда өтүп жатат. Жеңүүчүлөр тандалып алынган соң республикалык деңгээлдеги конкурска жолдомо алышат. Ал эми башкы жолдомо көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөр арасында өтүүчү сынактарга катышат. Биздин ошо Чүй областынын эки командасы барып СНГдан 1-орунду алган, анан ошондой эле Казакстан Республикасынан 2-орунду алып келгендер болгон. Ошондой ийгиликтерге жетишкенбиз. Анан ошол бул мындай иш-чаралар ошол жол коопсуздугун алдын алуу боюнча ушундай иш-чаралар жылда өтөт. Отряд вольно! Өткөрүлгөн иш-чаранын максаты жол коопсуздугун көзөмөлдөө жана жаш өспүрүмдөргө жол эрежелерин үйрөтүү, кырсыктын алдын алуу. Сүйүн Айтагаева, Азат Муратбеков, Пирамида.